Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдиргендей, Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги Кыргызстанда иштөө үчүн кытайлык 39 жаранга мыйзамсыз патент бергени маалым болду. Алардын айтуусунда Кыргызстанга келген мигранттардын мыйзамсыз иш жүргүзүүсү жана тиешелүү салыктарды төлөбөгөндүгү өлкө казынасына 3,5 миллион сомдон ашык зыян келтирген. Учурда бул боюнча кызмат абалынан кыянат пайдаланды деген айып менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Кыргызстанда 2011-2013 жылга салыштырмалуу балдар үйүнө жөнөтүлгөн жеткинчектердин саны 30% азайган. Бул тууралуу бала үй-бүлөдө жашоого акылуу деп аталган тегерек столдо жарыяланды. Анда 2014 жылдан тарта канча бала өз үй-бүлөсүнө жана жакындарына кайтарылганы тууралуу талкууланып, аны менен бирге балдарга болгон зордук зомбулуктардын алдын алуу боюнча маселе каралды. Өлкөнүн башкы прокуратурасынын күйүп кеткен имаратынын ордуна балдар борборун ачуу сунушталууда. Бул тууралуу парламенттеги депутаттардын бүгүнкү жыйынында талкууланды. Мындай демилге Кыргызстанда балдардын чыгармачыл борбору жокко эсе балдар үчүн жаркын келечек түзүп беришибиз керек деген пикирлер менен коштолду. Ошондой эле ал имараттын ордуна бизнес борбор ачуу керек деген сунуштар да болду. Учурда бул боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат.